Жумагүл баркта бас абадан чырк этме кайырчы окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Караколдун кан базарына келгем. Эл демейдегидей эле кыжыгуужу болуп көп. Ушул базарга келген сайын караколдуктардын баары эле базарда жүргөндөй туюла берет. Алгандан сатканы көп бул базарга бир кирип алсаң, алаксып аны карап, муну карап жүрө бересиң. Ошентип 2 саат жүрүп эсим болгондо 2 пакет толу ар нерселерди көтөрүп базардан чыкчу эшикке жакындадым. Дагы эле тигини унутупмун, муну сатып албапмын деп бүгүн жашоо бүтүп бараткандай, же болбосо базар бүгүн акыркы жолу иштеп жаткандан бетер ар нерсени ойлонуп нааразы боло келе жатып, көп учурда тыйын таштап кетчү кайырчынын жанынан аны байкабай өтүп да кетипмин. Бир кезде базардын оозуна келгенде ойлоно калып артка бурулдум. Баягы адам ордунда эле отуруптур. Бүгүн ушул кишиге сөзсүз тыйын таштай кетейинчи деп ойлогон элем. Кайра бурулуп барсамбы деп эйканчы болуп турганда алдыман биздин үй жака кетчү маршрутканын келе жатканын байкап калдым. Кийин берермин. Анын үстүнө 2 колум тең бош эмес, оор пакеттер бар эмеспи деп ойлоп, ошол оюм менен ыңгайлуу шылтоом болуп, маршрутка токтой электе аны менен кошо жан талашып жарышкан кишилер менен түртүшүп, сүрмө топ менен маршруткага түштүм. Бир орунга ээ болуп отуруп, айдоочуга акча төлөп да үлгүрдүм. Деп көпчүлүктүн ичинде болгонума ыраазы боло жаным жаяла түштү. Маршрутка ордунан али жылган жок. Буларың да өз убагы менен жүрөт эмеспи? Терезени карасам, мен тааныган кайырчы дагы көзүмө чалдыкты. Кайрадан баягы шылтоомду айттым. Кап, 2 колум тең бошобой калбадыбы? Кайырды кантип берет элем? Ага улай эле. Анын болсо 2 буту жок, дедим өзүмчө. Тизесинен ылдый мулуйган бул адамдын абалын көрө оокат көтөргөн өзүмө салыштырып, ичим туңгуюк болуп кетти. Алаңгыча маршрутка жылды. Андан алыстап кеттик, көрүнбөй калды. Кыжыгуужусу көп, бар балекеттин баары сатылган базар аны сугунуп, жутуп алгандай эле сезилди. Мен болсо маршруткада кабак түйүп кандайдыр бир ойлорго чалынган адамдардын арасында кетип барам. 2 тиземе жөлөнгөн 2 пакетти карап ойлорум будуңчаң.